Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка барды. Бул маалыматты УКМКнын басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка ылайык, УКМК буга чейин азаттыктан иликтөөгө тиешеси бар адамдардын баары күбө катары суракка чакырылганын билдирген. 2-декабрда Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Дүйшөн Төрөкулов да сурак берип чыкты. Атайын кызмат Азаттык медиа мекемесинин кызматкерлери Мухаммедалы Токтокунов менен Ыдырыс Исаковду дагы 2-декабрда күбө катары суракка чакырган. УКМК ишти жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен иликтеп жатат. Журналисттик иликтөөнүн материалдары боюнча сотко чейинки териштирүүлөрдүн алкагында мекеме аралык тергөө тобу иштеп жатат. Эске сала кетсек, Кыргызстандын Бажасында коррупция боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айыркен Саймайти 10 ноябрда Стамбулда атып өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү катары Түркияда 4 киши кармалган. Маалымат блогу Маалымат KG. Ырчы Анжелика жүрөгүнүн ээсин тапканын жарыялап, бирок толук маалымат бербегенинен улам ар кандай божомолдор жарала баштаган. Кызык ал жигити менен чогуу түшкөн сүрөтүн Instagram баракчасына жарыялап, берегиде билдирүүсүн жазып, бирок кайра өчүрүп салды. Мындай көрүнүштөн улам кайрадан шек саноолорго өзү жол чап атпайбы? Суроолор жаралууда. Ажобун ар ким өз алдынча чечмелеп алса керек. Болору болуп, боесу кангандан кийин ачык эле маалымат бербейт беле? Же мунусунда кайсы бир убатка чейин жигит катары кармап жүрүп, сырдуу маанайда жарнамалап, анан пайдаланып туруп ыргытабы? Балким чындап эле бойдок жүрбөй өмүрлүк жар кылгысы келдиби? Токочу бар бала сүйкүмдүү дегенде капчыгы калың болсо башкасына көз жумуп коёбу? Негизи Анжелика шоу дүйнөсүндөгү бүйүр кызыткан айым болуп аткандан кийин чын эле жеке турмушун хайпка айлантып, бул жагынан да упай алгысы келгени байкалат. Атайын имиш, ушуктарды чыгаруу менен жашап, ошондон кайфаларын иш жүзүндө көрсөткөн ушулбу? Маалымат блогу Аргумент KG.